Айылдык кеңештин депутаттары, айыл өкмөттүн башчылары жана жооптуу катчылары мамлекеттик сатып алууларды туура ишке ашырууну үйрөнүүдө. Бул үчүн атайын адис сабак өтүп жатат. Башкы максат жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө мыйзамдарды сактоо менен бирге пайда алып келген сатып алуулардын жол жобосун түшүндүрүү. Сатып алуу жүрбөй келет, начар сатып алуу болуп келет, же болбосо эң арзанын ал деген талаптар бар деп элде туура эмес түшүнүк пайда болуп калганда, тескерисинче бул азыр кабыл алынып аракеттеги мыйзам сапаттуунун сапаттуусун, мыктынын мыктысын ал деп атат. Бирок эң төмөн баада ошонун ичинен деп атат да. Ал талапка жетиш үчүн биз ошого тиешелүү сунуштарды, документтерди сурап, талаптарды кое билишибиз керек. Негизги иш алып баруучулар булар да жер-жеринде. Ушулар кандай иш алып барышын айтып атабыз да. Туруктуу зат кандай? Буга чейин 2 семинар июль жана октябрь айларында болгон. Ар бир окутуунун убактысы 72 саатты түзөт. Курстун курамы ар кандай маанилүү тренингтерди камтыйт. Жергиликтүү бюджет, мамлекеттик сатып алуулар, мамлекеттик жеке өнөкөчтүк долбоорлор, жергиликтүү өз алдынча башкаруунун укуктук негиздери. Мындай семинар жергиликтүү кеңештин депутаттары менен айыл бийлиги ортосундагы байланышты чыңдоого түрткү берет. Абдан эле чоң пайдасы тийип атат. Ошо биздин өзүбүздүн профессионалдык, кесиптик тармакта болуп аткан нюанстарды, жанагы мамлекет менен ар кандай муниципалдык ишканаларды түзүү боюнча, иштерди алып баруу боюнча, айылдык кеңеш менен чогуу иштешүү боюнча, ошо боюнча көп нерселерди үйрөтүп атышат, нюанстарын айтып. Бизге абдан эле кызыктуу болуп, специалисттердин жардамы бизге тийип атат. Жакшы маалыматтар болуп атат, биздин укуктарыбыз, биздин милдеттерибиз баардык нерсени үйрөтүп, местный самоуправление боюнча, жана өзүн өзү башкаруу боюнча дагы алардын милдетин биздики кандай айырмаланып бүттүгүн бүт эксперттер келип, адистер келип, жакшы лекциялар болуп атат, бизге аябай пайдалуу лекциялар болуп атат. Ар бир семинарда тиешелүү үй тапшырмалар берилип, ийгиликтүү өткөндөр кийинки баскычка чыгат. Башында 85 адамдын арасынан 3-чү бөлүгүндө 56сы калды. Эл менен тыгыз иш алып барган кызматкерлердин кесипкөйлүгүн жогорулатуу талдоо жүргүзүлгөн соң сунуш пикирлер эске алынып уюшулган. Выпускниктер ассоциациясы бар. Жер-жерлерде көп барабыз. Ошол жер-жерлерде айыл өкмөттөр менен көп, айылдык кеңештин депутаттары менен көп жолугушабыз. Ошолордун сунуштары, ошолордун суроолору боюнча, ошол темалар боюнча окутууларды жүргүзөбүз. 1 жылдын ичинде ошол биздин окуучуларыбыз ошол Кыргыз Республикасындагы мыйзамдар боюнча жер-жерлерде кандай мыйзамдар өзгөрүүлөр жүрүп атат, ошол муниципалдык күнүмкү жумушундагы керектүү билимдерди жана компетенцияларды берүүгө умтулабыз. Окутуу 4 бөлүктөн туруп, жыл соңунда аяктайт. Жыйынтыгында ийгиликке жеткен катышуучуларга сертификаттар берилет. Адистердин айтымында окутуу жемишин берет. Кесипкөйлүгү жогорулаган эл кызматындагы адамдар мыйзамдын сакталышы менен ийгиликтүү долбоорлорду ишке ашыра алат. Уланбек Тиканбаев, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24.